келіп жатам. Сілер политический преследование. Вот политический преследование үйім емес, бұл іс-шараға келіп отырсыздар. Коомдук жай болот. Коомдук жай емес. Биздин иш-чарага жетет. Коомдук жай мына. Коомдук жай бар. Коомдук жай мына эшикке жакта барып сүйлөшсөң эшик. Бул жер болсо бирөөнүн часасы, бирөөнүн имараты, бирөөнүн иш-чарасы болуп атат. Башка бир күндө Кыргызстанда ондогон жок, байке, баардык жерде ачык болот. Сиз азыр мен бул сөзүңүзгө дайым эске точка коюп берем. Бул биздин иш-чарабыз. Бул иш-чарага тандалып өткөн катышуучулар катышат. Баары тандалып келди. Бул эле мыйзам эмес. Экинчи нерсе, Кыргызстанда ондогон тренинг сигналдар өтүп атат. Кээ бирөө жабык айтылат, кээ бирөө айтылат. Биз ачык жарыя кылып конкурс негизде алып атабыз. Бул кодос байке бүтүп коёт. Экинчи нерсе, баардык нерсе бул политический преследование. Мен ачайт. Анткени кечеги Саняга барышты. Мага келишти, башка иш-чарага силер келбейсиңер. Милиция органында сиз кайсы кызматта экенин билесиз. Бул ачыктан ачык преследование себептенде бул биз эми ачык жашай албай калдыкпы? Активист болуп алып үчүн жүрө албай калдыкпы өзүбүздүн өлкөбүздө? Бул жакшы эмес да. Ушунча эле билебиз. Кимде мындай болду деген жок. Ошол байке, мага келгениңиз это таптаза политический преследование. Биз мыйзам бузган жокпуз. Мыйзам бузса, келген документ менен мындай болупсың, башталганда баштап, мага телефон чалып, текшерсе болобу, жок, Абдыганы чалып, башка чалып. Мына жерде чыдап анткени бул байке мен эркиндикти ушунчалык сүйгөн адаммын. Бул Түркменистанда гана ушундай да анткени кийим иш-чара өткөрсө бир орган коюп коет. Өтө билесиңерби? Карасаевдин үйүндө жашап аткан убакытта НКВД бирөө коюп койгон. Кыргызча сүйлөп баштаган терезени такылдатып орусча сүйлө деген себеп дегенде ошол сөздүн баарын түшүнүп туруш үчүн алар башка сөз сүйлөсүн. Ушундайга барат алып.